Bismillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh jamoat. Мына 7-мектеп Ташкынбыз микрорайонунда. Ошол жерге 1980 жылкы акелер көчөт отургузушуп, мындай забору менен и капельный орошениясы менен кошо кылып берет да мынакей дарактарчы. Анан ушул мектепке общий 35 көчөт, а? 40 көчөт. 40 көчөт. Микрорайон именно 7-чиге. Ооба, Кызылалма, номер 3, номер 5, шоттон Канча мектепке общий көчөттөр берилди? 12ден башка бардыгы да? 12ден башкасы, а? 12нин кереги жок деди. Айнекс азыр шөкөт деп берди. 11-мектеп, 7-мектеп, 1-мектеп, 4 гимназия, 14. И 3-чү, 5-мектеп. 7 мектепке, а? 7 мектеп. Общий канча 400 көчөт деп атасызбы? 350-400 примерно ушундай калды. 350-400 көчөт ошо 1980 жылкы акелер. Бүт таш көмүрлүк, Жалалбад бардык 80 жылкылар да эми, а? Ооба. Бишкек, Москва. Сонун аке. Кандай ниет менен тигип кылып атсаңар, бүт ниетиңерди Аллахым кабыл кылсын акелер. Алла разы болсун баарыңыздан. Алдан сырткары ушу эми ушинтип атайын менет кылып тигип аткан акелердин, тигип аткан жердештердин менетин текке кетирбей, өзгөчө ушул домдо жашагандар, колдон кезип ушул жерден өткөн кеткенде карашып турсак баардыгыбыз. Ошо мектепте окугандар дагы көчөттөрдү сындырбай, жакшы карап өстүрүп алсак, Кудай кааласа. Анан буйруза ошо Ташкөмүрүбүз зеленый городко айланып кетсе буйруза иншалла. Жакшы болот эле. Аракет кылабыз. Ушундай көп жакшы иштерди кылган, ушундай патриот инсандарыбыз көп болсун Кыргызстаныбызда. Алла разы болсун баарыңыздардан. Бардыгын бул жагында да бар, бул жагында да бар.